Бүгүнкү маселе бул жогорку кеңештин жооштугу эмес, бул жоопкерчиликтин жоктугу. Кошуна мамлекетте өрттөнүп, адамдар өлүп атса, бүгүнкү кворумга чогула албай атат. Кворумга чогула албай атат. Канатташ казак эли канга боелуп атса, чекесине турган кыргыз эли билмексерге салып коюп атат да. Өзүңдүн сөзүңдү айт да. Ар бир депутат келип өзүңдүн пикириңди айт. Барышыбыз керек, жардам бериш керек, бирок дипломатиялык, гуманитардык жардам бериш керек. Ни в коем случае армияны киргизик. Вхождение – это есть вторжение. Мисалы, бийлик эгер жаза басып кетсе, кимде чыга калышы мүмкүн экенин биз билебиз. Кыргызстанда кайсы саясатчылар колунда жатат, кайсы саясатчылар оңунда жатат билебиз да. Оппозициянын бийлиги өзү туш керек. Эгер сен оппозиция лидерлердин бардыгын чет өлкөгө тараттырып, камап, сабап, аттырып, саттырып, жаптырып салып жок болсоң, мына бүгүн бийлик өзү, казактын бийлиги сүйлөшөргө киши таппай калды. Кризистин тереңдиги эмес, бул бийликтин кереңдиги. Бул алсыздык менен акылсыздыктын айкалышка жери ошонун чеги болду да. Булар казактар, кош бийликти түзүп алган, түзүлгөн кош бийлик үзүлүп кетти. Бош бийлик болуп калды. Адамда эки көз, эки кулак, эки таноо, эки бут, эки кол бар. Бирок бир баш бар. Мамлекетте дагы бир баш болуш керек, эки баш болбош керек. Эки баш болгондо төрт көздүк болот, төрт көздүк болгондо ач көздүк болот. Болду, токтот. Казак бийлиги, ошо казак бийлиги биз колдоп аткан казак бийлиги Тажикстандарга ок бербедиби? Ар бир кыргызга бірден 6 миллион ок берип атпайбы? Эки жолдун ортосунда калдык. Биякта капталында каның бир казак турат, биякта босогодо азап турат. Же сен азапты танда, же канатташ казакты танда деп бизди коюп койду. Саламатсыздарбы, урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү. Мен Эрмек Аттокуров, кезектеги цензурасыз маекти баштап отурам. Ал эми бүгүнкү маектин коногу 6-чакырылыштын депутаты, 7-чакырылышка талапкер болуп жаткан Рыскелди Момбеков. Куш келипсиз студияга. Азыр шайлоо бүттү, жаңы парламент иштеп баштады. Ошол маалда 2 орун бош. Ошол бир орунга сиздин талапкерлигиңиз коюлуп жатканы маалымдалган, коет деп. Эми мынакей расмий түрдө Рыскелди Момбеков талапкер болду деген маалыматтар бар. Азыркы тапта сиз талапкерсизби? Жок, азыр катталдым, бирок такталып элекмин. Такталдым, бирок катталып элекмин деген сөз. Анткени документтерин тапшырып арыз бердим. Алдыда текшерүү иштери жүрөт. Анан кийин 27-январга чейин БШК менин талапкерлигим каттаган көбөлүктөр керек. Ошол күндөн баштап мен талапкерликти айтам. Азырынча мындай ниет билдирген адам катары, арыз берген адам катары. Эми ниеттеп атасыз. Азыркы тапта эми баарыбыз депутаттар сындап атабыз, бирок баары депутат болгубуз келип атат. 7-чакырылышка келүүңүздүн себеби эмне болуп атат? Эмне үчүн кайра депутат болгуңуз келип атат? Бул эми көбүнесе партиялаштардын сунушу. Ошо бош калган 2 аймактан бизде партиянын атынан Свердлов аймагы боюнча Ирина Юрьевна Карамушкинаны, анан 1-Бай районундагы округ боюнча мени сунушташты. Биз бирок партиянын атынан бармакпыз, кечигип калып, кече өзүбүзчө самовыдвижение менен өзүбүздү көрсөттүк да. Негизи бул сунуш партиялаштар тарабынан түштү, партиянын коллегиялык чечими. Анан өзүм деле аттансамбы, аттанбасамбы деп анан көптөр суранышты, чын айтайын. Эми 7-чакырылышка келип калсаңыз буйруса, 6-чакырылышты көрдүңүз. Азыркы парламент кандай болуп атат? Бүгүнкү ушул жаңы депутаттарга кандай баа беребиз? Эми сиз ошол депутат катары, мисалы биз сырттан көрүп жамандай же жакшы деп мактай беребизби? Сиз арасында жүрдүңүз, алардын жеңилдигин билесиз, эмне ишти кантип алып барарын билесиз, кайсы жерде оорчулугу барын билесиз. Сырын баарын билген адам катары. Эми бешиктеги баланын бек болорун ким билет демекчи, ачыл эле кумдукта бычыл эле кумдус бар деп коет эмеспиз андыкта. Ансыңардын азыр 7-чакырышка баа бериш эртерээк кылат да Эрмек. Анан бирок мен 1-2 жыйындардан байкап калдым да, мындай кире албай атабы же деңгээлдин жоктугу. Маселен биз 120 депутатка 2 гана вице-спикер болчу да. Булар азыр 30га азайып кайта 4 вице-спикер керек. Бизге мынча комитет керек. Бизге мындай жеңилдиктер деп келатканы бул элдин кызыкчылыгы эмес. Бул мамлекеттин кызыкчылыгы эмес. Булар айта турган иш эмес болчу. Булар адегенде комитеттерди бөлүштүргөндөрдөн, кызматтарды бөлүштүргөндөрдөн эмес. Булар адегенде азыркы бүгүндө болуп жаткан актуалдуу маселелерден, эмне үчүн кышкы ОЗП деп коет да, күзгө кышкы болгон даярдык өкмөттүкү провал болду, жазга болгон даярдык кандай деп, ошол өкмөттүн маселелер боюнча баштаса болмок, анан өздөрү боюнча баштаганда. Бирок аларда азыр жакын парламентте өкмөттүн ишин көзөмөлдөө функциясы жок да. Жок.
ар бир ал экилүү окуган айтканга толук мүмкүнчүлүгү бар, микрофону бар. Алар өкмөттү чакырып алып туруп айтса болмок да, эмне үчүн ондан болуп атат, эмне үчүн кумтөр боюнча маселени, эмне үчүн бюджет боюнча маселени акылы ишебейт өкмөт. Анан булар келгенде эле актуалдуу маселеден эмес, өздөрүнө тиешелүү маселеден баштап дааратканага чейин түшүп кеткени, тамага чейин түшүп кеткени, бул алардын деңгээлине түшүп кеткени. Жок, баары кылык ишебейт, өкмөт алар менен эсептешпейт да. Жок, эсептешет. Кеп мыйзамда эмес. Эми биз бүгүнкү күндө мыйзам менен жашап аткан жокпуз. Мыйзам менен жашай турган болсок, мыйзамда мындай нерселер көргөзүлгөн эмес да. Мыйзамда президенттин аппарат башчысы Акылбек Усенбекович, ал премьер-министр деле кызмат менен жүрөт. Андай Конституцияда каралган эмес да. А эгер биз мыйзамдын тамгалары менен так жашай турган болсок, анда таптакыр башка болмок. Так бүгүн, мынакей ушул күн эле түшкү саат 1-де митинг болду. Эмне дегенде Казакстандагы толкундоолорго каршы биздин ОДКБ уюму аскерлерди киргизиш керек деп. Же киргизбеш керек деп жогорку кеңеште каралмак, ошого каршы активисттер чыгышты. Биз киргизбейли деп. Анан бул жерде ал жерде активисттердин айтымында бизде баардык маселе чечилип калган, только юридикалык жактан жогорку кеңеш кол коюп бериш керек, макулдугун бериш керек. Ушул жерге келгенде жогорку кеңеш буга чейин макул болуп калган дейт. Кептин бардыгы ошол бүгүнкү маселе бул жогорку кеңештин жооштугу эмес, бул жоопкерчиликтин жоктугу. Кошуна мамлекетте өрттөнүп, адамдар өлүп атса, бүгүнкү кворумга чогула албай атат. Канатташ казак эли канга боелуп атса, чекесине турган кыргыз эли билмексерге салып коюп атат да. Өзүңдүн сөзүңдү айт да. Ар бир депутат келип өзүңдүн пикириңди айт. Анан кийин бүгүн чогула албай койгон мени таң калтырды. Биз кандай болгон күндө да азыркы бүгүнкү күндө кырдаал мындай болду да эми. Биз Казакстанда койкарга тереңдеп айта турган болсок, Казакстандагы капсалаң бунун тереңдеп кеткен, ириңдеп кеткен да. Бул 10 жылдан бери кеткен оору болчу. Бул бийликтин кризистин тереңдиги эмес, бул бийликтин кереңдиги. Бул алсыздык менен акылсыздыктын айкалышка жери ошонун чеги болду да. Мен таң калам ошо бийлик башындагы адамдарга шермек, баягы же болбосо падышаларга деп коеюнчу мындай айтканда. Сен деле мен деле даракка кандай чыксак, ошол жол менен түшөбүз. Биз маймылдай болуп бутак менен түшпөйбүз да. Ошол сөңгөк менен түшөбүз, туурабы? Президенттер кандай жол менен келсе, ошондой жол менен кетер, канча заргак сазактагы эч ким айтпайт да, мисалы баягы айтат го, тарыхты сен мылтык менен атсаң, келечек сени замберек менен атат дейт. Бунун туюнтмасы кандай? Сен тарыхты тап берсең, келечектен келтек жейсиң деген сөз. Же тарыхты тансаң, келечек сени келтек менен башка чабат деген сөз да. Ошо биз тарыхты танып атпайбызбы, тарыхты чанып атпайбыз, тарыхты байкап атпайбыз. Мисалы мен бир нерсени сага айтып берейин да. Ким кандай келсе ошондой кетет. Акаев Москвадан келген Москвага кетти, самолет менен келген самолет менен кетти. Бакиев Курманбек инкылап менен келген инкылап менен кетти. Чындыкпы? Чындык. Атамбаев шайлоо менен келген шайлоо менен кетти. Сооронбай Жээнбек кокустуктан келген кокустук менен кетти. Назарбаев жаштардын төңкөрүшү менен келген 86-жылдагы, желтоқсан менен келген жаштардын төңкөрүшү менен кетти. Атургай Ельцин дагы күтүүсүз жерден келген күтүүсүз жерден кетти. Мына тарых. Ушу тарыхтын табышмагын, бул тарыхтын табышмагы эмес, бул тарыхтын тастыктамасы. Тастыктап атат. Анан 86-жылкы Казакстанда желтоқсан окуяларына келгенде каңтар айы мына январь каңтар менен каңтарылып кетти. Ушу эмне үчүн ушундай анан мунун баардыгы айланып келип, Эрмек бул да мындай да. Булар казактар, кошуна казак кош бийликти түзүп алган, түзүлгөн кош бийлик үзүлүп кетти. Бош бийлик болуп калды да, мисалы же Касым-Жомарт Токаев президент эмес, же Назарбаев президент эмес. Кечеги Санкт-Петербург саммитке экөө тең ээрчишип барганда мен да таң калдым. Кимиси расмий, а бирок жанагы протокол боюнча сүрөткө түшкөндө тиги жок. А бирок чыкканда аны тозуп алып узатып кирип атат. Кош бийлик деген бул бош бийлик. Коркуп эле кош бийликти кылбаш керек. Мына бизде кош бийлик болгон дермек. Сен жакшы билесиң. Акаев менен аялы башкарган. Кош бийликпи? Баласы менен башкарган. Иниси менен башкарды. Айдоочусу менен башкарды. Бул кош бийлик. Аягы барат бош бийлик. Ошондон Назарбаев бийликтен кеттиби азыр? Сиздин пикириңизде? Же болбосо бул формалдуу түрдө? Эми мындай да. Ал кандай болду? Анын эстелигинин кулаганы, жерге кулаганы, анын тарыхы кулаганы. Бүгүнкү күндө кан төгүлгөнү Назарбаев бүттү. Ал тарыхта калды.
Кечеги реформатор казак Назарбаев бүгүн Камкор Назарбаев айланды калды. Бул бүттү, бул тарыхта жазылды калды. Буну оңдогон болбойт. Эми мисалы азыр акыркы маалыматтарды карасак, аскерлер ок атып атат. Кадимкидей эле орусча айтканда позицияга туруп алып, мылтыкты түз эле кармап атып атышат. Эми бул шартта ОДКБнын алкагында ошонун расмий өкүлү катары биздин аскерлер, жалпы ОДКБнын аскерлери Казакстанга кириши кандай? Кандай баа бересиз? Мен депутат болсом азыр, мен каршы добуш бермекмин. Кесиптештерим дагы каршы добуш бергенге чакырмакмын. Анткени бизде бир эмес 3 инкылап болду. Биз жардам сураган жокпуз. Казактарга кайрылып, казактар бизге кирген жок. Кыргыздардын ички иши кийлигишпеш керек деди. Биз кийлигишпешибиз керек. Биз мындай калды, Эрбек. Баягы жомоктогудай эки жолдун ортосунда калдык. Биякта капталында каның бир казак турат, биякта босогодо азап турат. Же сен азапты танда, же канатташ казакты танда деп бизди коюп койду да. Азабы ким? Азап бул бийлик. Казактын бийлигин колдошубуз керек же карапайым казакты колдошубуз керек. Эгер биз бүгүнкү режимди колдой турган болсок, ОДКБны колдой турган болсок, Токаевдин режимин колдой турган болсок, Назарбаевдин режимин колдой турган болсок, биз коркуп атабыз. Эртең коридорду жабып койсо, азап келет бизге депчи. Казакты кантебиз анда? Кылымдар бою канатташ ташап келген тамырыбыз бир, тагдырыбыз бир, тилибиз бир, дилибиз бир, жайытыбыз бир, баардыгы бир болгон казак элин кантебиз? Кенесарынын кегин кантебиз? Норузбайдын доматын кантебиз? Ошолорду унутуп койдукпу? Кенесарынын кеги канчага жыл узанган? Бул казак менен кыргыз ортосунда. Биз орус менен белорус калкы кандай жакын болсо, казак менен кыргыз калкы туп-турушта жакын. Кандай болгон күндө дагы биз барышыбыз керек, жардам беришибиз керек, бирок дипломатиялык, гуманитардык жардам беришибиз керек. Ни в коем случае армияны киргизик. Вхождение это есть вторжение. Курал менен кирген это вторжение. Кирүү бул вхождение. Кирип атат. Курал менен келген уже сен вторжение. Бирок ал база алган жок да, кайра курамын көтөрүп чыгып кетесиң да. Жок, эгемендикке болгон бекемдик. Биз эгемендигине шек келтирип атабыз. Казактардын алар өздөрүнүн проблемасын өздөрү чечиш керек да. Кече Тажикстан менен болгон биздеги агрессияда казак бийлиги, ошо казак бийлиги биз колдоп аткан казак бийлиги Тажикстандарга ок бербедиби? Ар бир кыргызга бирден 6 миллион ок берип атпайбы? Ана кантип биз бүгүн ошолорго ток кылып атабыз? Биз ошентип кантип ошолорго жардам берип атабыз? Биз ириде калыстыкты кармашыбыз керек. Биз азыр эми жок. Чыңгыз Айтматовго окшогон залкарлар болгондо, алар барып ошол 1000 деген баягы илгери Ошок кыясында 90 Ошок кыясында отуруп, ошол жердеги күйлөнгөн казактардын алдына отуруп, эки элдин Муктар Шаханов, Чыңгыз Айтматовго окшогон эки элдин жылдыздары болгондо элди токтотуп калмак. Андай киши жок болот атпайбы бизде азыр? Бирок азыр деле ошол эле Алы Туткучев кыргыздын төкмө акындары ушундай да көргөзүш керек. Элдик дипломаттарды ошолордун алдына барып бырдап ачуулууга арачага түшүш керек эле. Биз алардын бир уйдун мүйүзүнсө 1000 уйдун мүйүзү зыкпайт дейт. Канча казактардын каны төгүлсө, биздин дагы каныбыз көтөрүлүп атат да. Мындай кезде биз карап турбаш керек. Алар бизге канчалык жамандык кылган күндө да биз бүгүн аларды жамандык каптап турган кезде биз жакшылык кылганыбыз жакшы эле. Кайрадан жогорку кеңешке кайтып келели. Мисалы буга чейин айттыңыз, жогорку кеңеш понятия менен жашап атат да. Биз понятияны ким берип атат билебиз да. Бардыгы айтышат, азыркы жогорку кеңеш президенттин алдында мындай кол бала. Буга чейин мисалы 120 депутат болсо, азыр 90 депутат болуп калды. Баягы Эдил Байсалов айтмакчы, анын эптеп 60-ын өзүбүзгө алып алсак, кылыбыз кыйшайбайт деп. Эми кыл кыйшайбай турганда, ошол кворум чогулса, мыйзамдаштырып бермек да. Балким ошол себептен, балким айрым депутаттар тигил жакты да тандай албай, бул жакты да тандай албай келбей коюшту. Балким бул жерден кворумдун болбой калганы утуш болуп аткан жокпу? Ушул жерден балким жаңы 7-чакырылышка келген депутаттардын бир ыкмасы. Баары кандай болгон күндө дагы ошо кылыбыз кыйшайбайт деген кишинин сөзү кыйшайды. Ал кечинде бизден биринчи бийликтин расмий адам катары Казакстандагы акылман адамдар жөнгө салат деп баягы Токаев менен Назарбаевга комплимент айтып кетти да. Комплимент айтып кетти ал мындай кан төгүлө элек кездечи. Бүгүн кворум чогулталбай койду. Эгер кылыбыз кыйшайбайт, биз 50-55 депутат менен иштесек, эмне бүгүн 50-55 депутат чогулталган жок? Эмне үчүн президенттин
немесе саботаж кылып атат бүгүн. Эмне үчүн бүгүн кворум болбой калды? Депутаттар ыкмасы болуп, депутат болсо алып барып эле жабык эшик артында өткөрдү. Макулдук менен кол көтөрүп айдап жибербейби? Көрдүңбү? Депутаттар кыйшайган жок. Булардын кылыгы кыйшайып калды. ошол жерден мен айтайын дегеним, депутаттардын бул ыкмасы балким атайын бир жасалган, уюштулган. Келгиле, азыр бара турган болсок, биз колбой беришибиз мүмкүн болот. Барбай койдук атайын. Мүмкүн бир күнгө тайм-аут алайык. Башка мамлекеттерди карайык. Армениянын позициясын карайык, өзбектердин позициясын карайык. Тажиктер кандай жардам берет экен? Биз поезддин алдына түшүп албайык деген сестенүү болуп, атайылап бүгүн кворум кылбай коюп коюшу да ыктымал. Я это не отрицаю. Но кандай болгон күндө деле бирдиктүү позиция жок экенин билип калды. Эч ким расмий билдирүү тарата албай атат. Мисалы, Ташкентте тышкы саясат боюнча ким билдирет? Тышкы иштер министрлиги, уполномоченный орган, ыйгар муктуу орган аркылуу айттырды. Биз Казакстандын ички ишине кийлигишпейбиз деди. Деген сөз, биз аларга мындай армияныга, ОДКнын курамында же болсо мындай жардамга, алар өздөрүнүн ишин өз чечсин, биз тууган бойдон калабыз деди. А бизде анталган жок да. Бизде ратификация кылганга аракет кылып атат. Ошо ОДКБ, бирок мындай да, ОДКБ бүгүн кирди. ОДКБ кирди. Ал кимдин сөзү менен кирди? Өзүнүн мандат менен кирди. ОДКБнын ичинде мандат бар да. Бирок ошол мандаттын оң карайт да. Бириккен Улуттар уюму карап туруп, ОДКБ, силер туура эмес киргенсиңер. Алар террорист эмес экен, Токаев айткан эмне. Ал карапайым эле казактын айылдагы картошка чапкан баласы экен го. Аны террорист кылып атып салдыңар десе, анда биз эртең эмне болуп калабыз? Билбегендик болуп калабызбы? Биринчи, ошол маалымат алыш керек болчу. Чындан эле террористтер барбы, сырткы күчтөр барбы? Анан мамлекеттин ички иши да. Эгер сырттан кирген террористтерди ким аныктады? Бул бир гана Токаевдин сөзү да. Экинчиден, ОДКБнын өзүнүн антитеррористтик центри бар. Ошол уюм кириш керек. Армия кирбеш керек да. ОДКБнын өзүнүн киргени бул эң чоң ката берде Касым-Жомарт Токаевдик. Ошонун кайрылуусу. Бул эң чоң саясий ката. Билесиңби, жыл 90 окуясы неден чыккан? Ал жерде да унуттук. Колбин келген да. Бардык союздук республикалардын башында казактардын, кыргыздардын башында кыргыздар, өзбектердин башында өзбектер, түркмендердин башында түркмендер, тажиктердин башында тажиктер болуп келген да, биринчи секретарь. Тиякта Колбинден келип калган. Ошону Эрмек мындай кылып чечкен. Колбин деген сөздү бир бала чечип койгон. Расшифровать этипчи. Казахи однозначно лишились будущего и настоящего деп. Дүрбөп кеткен. Биз бүткөн турбайбыз, улут катары шешең жок болгон турбайбыз деген сөз таркап кеткен дагы токтото албай калган. Анан ошондо орустардын десанты кирген. Рязанский десанты неме кирген, армия кирген. Алар карапайым калкка күч колдонгон. Канчасын кырып жоюп жиберишкен. 2002-жылда коркпой койгон. Бул ошол жыл 90 болгон, 86-жыл болгон. Андан кийин мына окуялар деле бул деген неме да. Жаңы Өзөндөгү саясий окуялардын жылда тарыхка баа бере албай атпайбы? Тарыхты биз таптакыр унутуп коюп атпайбы? Анан бул чын-чынына келгенде айтып атпайбы, бул социалдык взрыв депчи. Социалдык взрыв болсо, социалдык взрывды жойбоду, 9 теңге түшүрбөдү. Анда эмне токтоп калган жок? Бул саясий дагы кризис болчу. Ошон үчүн мен айтып атпаймынбы? Саясий, социалдык кризистердин акылсыздык менен алсыздыктын айкалышкан жери дал ушул жер болду да. Ошого эл бүтүндөй Казакстан көтөрүлүп кетти. Негизи кандай бир ыңкылаппы же толкундуу болбосун, бизде болобу, башка жакта болобу, кошуна өлкөлөрдө дүйнөлүк эмеде практикада бар. Үчүнчү күч деген. Биз шылтай беребиз, үчүнчү күчкө. Анан анын бары жогун деле эч ким билбейт. Далилдеген эч ким жок. Эми ушул үчүнчү күчкө такыла турган болсок, мисалы Казакстанды алалы. Казакстанда бир шаарда Жаңы Өзөндө газдын кымбатташы боюнча митинг болду. Анан эле эртеси күнү бүт Казакстан көтөрүлдү. Эми ал Казакстан Кыргызстан эмес да, анын аймагы деген кол жеткис. Анан буну ушунча кыска аралыкта мобилизациялаган эмне күч болду дейсиз? Анткени буга чейин биз Кыргызстандагы 3 төңкөрүштү тең ала турган болсок, баарында жок дегенде 1ден, болбосо 2ден, 3дөн лидер болгон. Түндүктө бир лидер, түштүктө бир лидер, борборду бир лидер көтөрүп, анан кийин баардыгы мобилизациялаган бир ортодогу келишимдер болгон да. Акыркы 20 жылда ала турган болсок, ошол эле Садыр Жапаров, Өмүрбек Бабанов, Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары көтөрүлүп, анан бат эле окуя болуп кетти. Буларда
белгилүү бир лидер жок. Эрмек, мына сен эң негизги орчундуу мындай нерсени көрсөттүң да. Баягы сөз бар эмеспи? Оппозиция жок жерде оппозицияны түзүш керек депчи. Бул эң айтылган акылма сөз болчу. Оппозициянын бийлиги өзү түзүш керек. Эгер сен оппозиция лидерлердин бардыгын чет өлкөгө тараттырып, камап, сабап, аттырып, саттырып, жаптырып салып жок болсоң, мына бүгүн бийлик өзү казактын бийлиги сүйлөшөргө киши таппай калды. Элди ээрчип кете турган бир киши менен сүйлөшө албай, диалог жок болуп калды. Эл кимге ээрчирин билбей калды, бийлик ким менен сүйлөшөрүн билбей калды. Ушундай өңүттөн алып караганда Кыргызстандагы оппозициялык саясатчылардын бар экени жакшы. Ошол эле бийлик оппозициялык саясатчыга чыгат, оппозициялык саясатчы жанагы оппозициялык элди толкунун токтото алат. Бүгүн токтото албай калды. Жок, бул жактан туруп алып жанагы Аблязов сайрап атат, тияктан Кажыгелдин, бияктан дагы берки Жаргулан Сейсенбай деген атат. Эл эч кимди ээрчибей хаос болуп калды. Мына бүгүн бүтүндөй Казакстанда ушундай болуп калды. Бизде дагы ушундай болбош керек да. Бизде дагы саясатчы, оппозициялык саясатчыларга мүмкүнчүлүк бериш керек. Алар бийликти сындап туруш керек. Алар мына ушундай кезде көрүндү. Мына президенттик башкаруу, Казакстанда күчтүү президенттик башкаруу эмнеге алып келгенин бүгүнкү Казакстанда окуялар көргөздү. Суроомунда болот да. Мына кош бийлик эмнеге алып келе турганын бүгүнкү окуя көргөздү. Кош бийлик дегендечи көптөр мындай ойлошот да, кош деген сөз Кыргызстанда кандай? Эки маани билдирет, туурабы? Кош деген сөз бул ноу, экөө. Двойной. Кош деген сөз до свидания деген сөз. Мына бүгүн кош бийлик болгон, бүгүн бош бийлик болду. До свидания болду. Мына ошон үчүн айтам да, бул бош бийлик. Адамда эки көз, эки кулак, эки таноо, эки бут, эки кол бар. Бирок бир баш бар. Мамлекетте дагы бир баш болуш керек, эки баш болбош керек. Эки баш болгондо төрт көздүк болот, төрт көздүк болгондо ач көздүк болот. Болду, токтот. Эми ушул жерден суроомду кайра тактап берейин да. Казактарды бат мобилизация кылган 3 күндө бүт казакты улуу жүз, кичүү жүз, орто жүздү көтөрүп жибергендей эмне күч болду? Эл өзүнөн өзү эле отуруп телевизор көрүп интернет чукуп эле чыга калган жок да. Ушунча 10 жылдап, 30 жылдап каны кашайса дагы, жаны кашайса дагы. Бул жерде эч кандай террористтер деле, үчүнчү күчтөр деле жок. Бул казак элине дагы кайраптуу экен. 30 жыл чыдады. Бул күндөн күнгө болуп бараткан кымбатчылык, каатчылык, бийликтин башындагы кош бийлик. Ошодон эл чыдабай кетти. Маселен мен ушул жайында эле күзүндө эле Казакстанга барып келгем. Ал жактагы бааларды көрүп келгем. Бирок чын айтыш керек, жашоо шарты, элет жеринде жашоо шарты биздикинен төмөнүрөөк болчу. Мамлекет бай, эли жарды. Бизде элибиз бай, мамлекетти жарып атпайбызбы? Ошон үчүн эле тиги налог салып атпайбы? Кассовый аппараттарды киргизген турушта. А чынына келгенде казактардагы бул жарылуу уже сезилип калган, билинип калган болчу. Ошол Жаңы-Өзөндөн булар жаракка кеткен да. Ошо Жаңы-Өзөндөгү жаракка мына бүгүн келип жарылды. Бизде деле Аксу окуясында жаракка кетип, эл менен бийликтин ортосунда жаракка акылы барып жарылат, акылы барып ачылат экен да. Ошодон сабак албай койбоду. Ошодон сабак албай койду. Бирок кандай болгон күндө дагы бул айланып келип эле бийлик башындагы саясий кризистен келип чыкты. Нурсултан Назарбаев ушунча эмгек кылды, ушундай мамлекеттин башында турду, түптөдү, күчтөдү, бирок аягында ач көздүк кылып туруп кетпей туруп алганы казактардын бүтүн казактардын кыжырын кайнатты. Анан мен айтып атпайм жана социалдык, саясий кризистер биригип кеткен жерде ушундай болду да. Анан экинчиден экономикалык кризис дагы буларга биригип кетти. Анткени казактарда жашоо аябай кымбаттап кеткен. Алар келечектен эчтесен көрбөй калды, ушинтип эле отурса качан карас деп бук ошого калды. Ошол эле 86-жылы төрөлгөн балдар азыр 35-40-тарда да. Көп ошолор жүрдү да бүгүн площадьта. Ошол бийликтен, ошол кездеги тарыхтан сабак албагандан кийин булар сабак алдырды. Чөгөлөттү. Мына айланып келип туруп эми Канатташ казак элинде кандай капсалаң болду, кандай каңтар болду. Дагы Кудайга шүгүр, бизде деле бирок окуялар болгон. Бирок ошол кезде казактарчы, маселен 2005-2010, 2020-жылкы инкылаптарда боордош казак элдер бизди боорго тебип, границаларды жаап койгон. Чегараларды жаап койгон, чегараларды жаап, бир да кишини чыгарбай киргизбей койгон болчу. Ошол кезде алар ошол мурдагы президенттерге ортого түшүп сыртка чыгарып кеткен да. А бирок бүгүн эми казак бийлиги ОДКБдан жардам сурап атат. Биз азыркы тапта кандай кылышыбыз керек? Казакстан кандай кылыш керек? Убактын ченемдүү болуп аткандыгын ойланышты.
Кандай болгон күндө да Аракеттер кандай болуш керек? мындай дерме. Кандай болгон күндө дагы бийлик бул колдун кири. Байлык сыяктуу. Булар келет кетет. Жанагы бетей калат дегенде бектер кетет. Булардын да күнү бүтөт. Бирок казак менен кыргыз тарыхта калганбыз. Кылымдар бою канатташ жашап калганбыз. Биз калабыз. Абалдан канчыбыз? Кенесарынын кегинде казактарда кек калбаш керек. Кыргыздар кешеги ана каңтардагы апатта сендер бизге көмөк бергендин ордуна көрсөттүңдөр го армияңарды киргизип. Биз сону эсте чыгарбайбыз десе, кантип сен экөөбүз ошого жооп беребиз? А бүгүнкү бийлик, булардын бийлиги биздин бийликтен кетет да. А биз калабыз да. Биз өмүр бою калабыз да. Мына ушул жагынан алып калганда биз кандай болгондо канатташ калабыз. Алар туура түшүнөт. Туура түшүнөт. Биз гуманитардык жардам берели, биз дипломатиялык жардам берели, биз болсо колдон келген врачтарды, элчилерди жеңелери, биздин тилибиз бир, бизди токтотконго аракет кылалы деп башка жагынан жардам беришибиз керек да. Бирок аскердик жагынан эч качан биз Казакстанга мылтыкчан адамды, дубинкечен адамды жөнөтпөшүбүз керек. Казактар абалдан кантип чыгыш керек өздөрү? Казак бийлиги. Казак бийлигини кырдаал курчуп кетти, көзөмөлдөн чыгарып алды. Көзөмөлдөн чыгарып алды. Бул жерде мен таң калганым ошо казактын аттуу, баштуу адамдары, казактын баатырлары, казактын жакшылары ушундай кезде чыгыш керек дагы элди токтотуш керек болчу. Мына криминалдардын башчысы чыгып айтып атат. Башка дагы бир жаштар жатат. Бирок ушул кезде эмне үчүн интеллигенция өкүлдөрү жок? Эмне үчүн мурдагы казакты башкарып кеткен улуу, даражалуу инсандар чыккан жок? Ошолор айтып, "Эй, сабыр кылыңдар. Жок десе мына мен чыгайын. Мени жок кылыңар" деп туруп, мамлекетти жок кыласыңар, мени жок кылгыла деп бир казак чыгарбадыбы? Ушул да трагедия. Бардыгы коркуп бүгүн эмне болуп кетет деген нерсе менен жатат да. Коркпаш керек да. Качан казак башын катты эле. Канжыгага байлачу эле го казак кыргыздар. Ошондой элдерин көрбөй турам да. Мен 2 күндөн бери мен Казакстанда канатташ жашап калган, балалык чагымда ошо Казакстанда өткөн, казак балдар менен иштешип калган адам катары айтайын да. Ушунчалык каным кайнап турат да. Ушундай кезде кайрат айткан казактын чыкпай жатканына таң калам да. Кайрат айткан, калыстык сөз айткан казактын аксакалдары, ошол Муктар Шаханов, Олжас Сулейманов окшогон дипломатиянын тилин билгендер, элдин тилин билгендер, ошол эле казактын спортсмендери, ошол эле казактын ырчылары, сынчылары эмне үчүн бүгүн баштарын кумга салып отурушат? Эмне үчүн ошолор чыкпайбы элдин алдына? Ошолор барса болбойбу, токтотсо болбойбу жаштарды? Албуттанган. Бирок ошондой болгон күндө дагы бүгүн өзбек болобу, тажик болобу, кыргыз болобу, биз баардык ортасында бордош элбиз. Ушул жерде элдикти дипломат иштеш керек болчу. Анткени элди толкундоосун басканга курал эмес, куралды колдонбош керек. Куранды колдонсок болот. Кудайды колдонсок болот. Бирок куралды колдонбош керек. Бул жерден биз өтө чоң ката кетиребиз да. Ал жердеги элди эл өзү көтөргөндөн кийин элибиз токтотуш керек. Буну бир кайсы оппозициялык саясатчы көтөргөн жок да. Бирок жаштарга манипуляция этип, аларды тиги батыштан улам айлантып келе неме кылып турбадыбы? Алар да түшүнгөн жок. Бирок мынагу мародерство, таноочулуктун артында атайын күчтөр бар. Күчтөр бар, бирок бүгүнкү Казакстандагы саясат бийликке алып урушкан кландардын жок экенин белгисип койду. Бардыгы жоопкерчиликтен коркуп турат, бардыгы диалогко баргандан коркуп турат да. Маселен бизде бар да, мисалы бийлик эгер жаза басып кетсе кимде чыга калышы мүмкүн экенин биз билебиз. Кыргызстанда кайсы саясатчылар коңолдо жатат, кайсы саясатчылар оңунда жатат билебиз да. Жамгырдан кийинки козгарындар чыга калышат да. Бүгүн казакта жок. Ага да казактын оппозициясы. Кана да унутулгандары. Мына өкмөт отставкага кетирди. Келди элдик өкмөт түзөбүз. Ошого ар бирге өзүңөр сунушуңарды бергиле. Кимдерди киргизейик десек, сунуш кылган киши жок. Казакстан парламентти таркатайык, давайте улуттук кайта шайлоо өткөрөйүк десе, ага да сунуштары жок. Ага да жумуштары жок. Мунун баардыгы көрдүңбү? Алып келген кризис. Бул тереңдеп кеткен. Эми мынакей кошуна канатташ элди казак элине айтып келебиз. Аларда да тынчтык болсун. Эң негизгиси калкка пайдалуу чечимдер чыгып, алар дагы өзүнүн өнүгүү жолуна түшсүн дейли. Урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, мен Эрмек Токуров кезектеги цензурасыз маегимди алып бардым. Ал эми маектин коногу
6-чы чакырылыштын депутаты 7-чы чакырылышка талапкер болуп жаткан Рыскелди Момбеков болду.